Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men бұл рет медресе, мечит сияқты ұйық объектілерге, имараттарға барудағы адеп ахлақ туралы айта кетуіні тура көріп тұрам. Жақында эле мына бір аял мечитке жалпы коомчулук кабыл алган адептик нормаларга туура келбеген кийими менен кирген бір учур болду. Аны баарыңыздар көрдүңүздөр. Бул окуя социалдык тармактарда катуу талкуу жаратты. Кээ бирлери муну ачык эле сый урматсыздык катары кабыл алышты. Айрымдар бул жөн гана маданияттын жетишсиздиги дешти. Бирок бул жөн гана бир жекече бир өзүнчө учур эмес экенин так айткым келет. Бул адамдардын эркиндик укугу менен ыймандууларды урматтоо милдетинин ортосундагы баланстын тең салмактын бузулганынын ачык көрүнүшү. Айрыкча бул окуя мамлекеттик кызматтерге байланыштуу болгону өтө кооптуу көрүнөт. Анткени бийлик өкүлүнөн негизги адептик сабаттуулук жана өзгөчө диний сезимтал маселелерде өтө этияттык талап кылынат. Бул жөн гана этикалык жаңылыштык эмес, ишенимдин ыймандык бир нерселерди атайлап тебелеп жаткандай кабылданышы мүмкүн болгон бул олуттуу бир кемчилик катары караш керек. Ыйык жайларга, мечитке, медресе сыяктуу ушундай жайларга кирүүдө карманылуучу адептик эрежелер бар эмеспи? Бул дүйнө жүзүндөгү дерлик баардык диндерде жана маданияттарда кабыл алынган жалпыга маалым адептик норма. В странах, во всех религиях и культурах мира, будь то церковь, синагога. Бул эрежелер чиркөө болобу, синагога, мечит же болбосо буддисттердин ибадатканасына карата дагы колдонулат. Ыйык жайларга кирүү адамдын тышкы көрүнүшүнө жана жүрүм турумуна карата белгилүү бир адеп ахлактык талаптарды сактоону шарттайт. Мисалы, аялдар үчүн чач же башты жабуу жөнөкөй жана адепти кийинүү. Айрым жерлерде бут кийимди чечүү талап кылынат. Мисалы, мечиттерде. Мунун баары ашкере динчилдикке кирбейт. Кайрадан баса белгилеп айтам, бул универсалдуу бир урмат сыйдын, урматтоонун белгиси. Дүйнө жүзүндөгү туристтер бул адепке үйрөнүп аны жасап эле жатышат. Демек, мусулмандар басымдуу болгон өлкөдө бул эрежелер тескерисинче болушу керек дегенге негиз жок. Албетте, бардык жерде кандай болсо, ал жактарда дагы ошондой болууга тийиш. Бирок бул маселеде социалдык тармактарда өзүнчө бир ашыкча эле ачууга алдырбастан, ашкере бир реакциядан алыс болуш керек. Муну да баса белгилеп коеюн. Бул көйгөйдү системдүү түрдө чечүүнүн жолдорун табыш керек. Мындай учурларды массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда апыртып эле көбүртүп жабыртып талкуулоо тескерисинче коомдун ичиндеги карама-каршылыктын күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Башкача айтканда, бул коом ичиндеги баалуулуктар системасынын бөлүнүшүнө же кагылышына чейин жетиши ыктымал. Тактап айта турган болсок, динчилдик менен секулярдуулуктун ортосундагы чыңалуу күчөшү мүмкүн. Же болбосо эл арасында бир-бирин караңгычылдар, атеисттер же светтик баалуулуктун душмандары деп ушул сыяктуу кастык маанайдагы кептер тарашы мүмкүн. Бирок менин оюмча, бул маселедеги негизги себеп бар элге алдын ала түшүндүрүү иштеринин жетишсиздиги. Разъяснение для тех, у кого не доходит. Айрым адамдар үчүн этиканын маңызын акыл эс менен түшүнүү оңой болбойт. Ошондуктан менин сунушум бул багытта айрым бир практикалык кадамдарды жасоо ашыкча болбойт эле. Мисалы, мамлекеттик кызматкерлер үчүн жалпы этика боюнча атайын окутуу курстарын киргизиш керек. Бул курстарда динге тиешелүү атайын эрежелер, сый урмат мамилени үйрөтүү камтылышы абзел. Мындан тышкары, Кыргызстандын калкынын диний маданияты боюнча жалпы түшүнүк дагы берилиш керек. Анткени бул тема жалгыз эле ушул бир мечитке гана эмес, бардык башка диндердин дагы өздөрүнө тиешелүү ыйык жайларга тиешелүү. Туристтер көп каттаган мечиттерде атайын эскертүү тактайчаларын же бир инфографикаларды жайгаштырып илип койсо болмок. Мисалы, ар түрдүү тилдерде жазылган табличкалар мечитке башты оронуп, жолуга оронуп же атайын жупуну кийинүү менен узун кийинип кийиш керек деген сыяктуу. Же болбосо кире айрыкча туристтер үчүн, башка жактан келгендер үчүн мечитке кириш үчүн атайын кийимдерди берип туруу боюнча бир шарттар түзүлүш керек. Мындай тажрыйба Түркия, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө жакшы жолго коюлган. Анткени бизге жакынкы чет өлкөлөрдөн, мисалы Орусиядан, Беларусиядан жана башка өлкөлөрдөн көп туристтер келишет эмеспи? Ошондуктан мындай адептик нормаларды сактабоо
ниети жаман болбосо дагы ыймандуу момун адамдардын арасында нааразычылыктын күчөшүнө себеп болушу мүмкүн да. Же болбосо коомдо диндин бир ыйыктыктары тепселенип атат деген ойлор дагы пайда болушу ыктымал. Мындайда элдин жообу интернетте катуу, агрессивдүү болбошу керек. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Анткени ал адамдын оюнда жамандык болбошу мүмкүн. Мындайда хуснузан, жакшы ойлоо, жакшы күмөн кылуу, адамдын ниетин жакшы жактан кабыл алуу маанилүү. Анткени эч ким бирөөнүн ички бир ниетин биле албайт эмеспи. Бирок ошол эле учурда бул теманы таптакыр эле жаап көрмөксөнгө салып коюу да туура эмес. Эгер бул маселени көтөрбөй коюп, унчукпай кое берсек, анда коомдогу абалды түшүнбөгөнүбүздү көрсөтөбүз. Кептин баары бул учурда бул сыяктуу кырдаалдардын себеби жаман ниет эмес, жөн гана этиканы билбегендик, маданияттын жетишсиздиги деп кабыл алсак эмнеге болбосун. Бирок ушундайда майда көрүнгөн жаңылыштык өзүнчө эле бир нааразычылыктарды жаратып, аз эле нерсе көп болуп көрүнүп, коом ичиндеги өз ара ишенимге доо кетирип, элди экиге бөлүп салышы мүмкүн. Анткени бул деген өтө назик, сезимтал маселе дин деген. Ага ар тараптан чоң жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Айрыкча мамлекеттик кызматкер болгондон кийин жөнөкөй бир адеп ахлактык түшүнүк сөзсүз болушу керек да. Бул нерсени ар бир жаран билиши жана үйрөнүшү зарыл. И учиться этому. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.